Дарыканада сүйүктүү жумушун аткарып жатып каза болгон Парастеш Дахагинди жакындары жоктоп жатышат. Израиль менен АКШнын аба чабуулу анын өмүрүн алды. Агасынын айтымында жарадар жана кары-картаңдар анын жардамына муктаж болгондуктан ал Тегерандан кетүүдөн баш тарткан. Ал биз аныктаган жакынкы күндөрдө өлтүрүлгөн 3 жай тургундун бири. Элма Билки болгону 3 жашта болгон. Ал эми Кызыл Жарым айдын кызматкери Хамидреза Жаханбахш куткаруу иштеринде жүрүп кайтып келген эмес. Анын Кызыл Жарым айдагы кесиптештери дале өлкө боюнча күн түн дебей ишин улантууда. Мында өткөн жумада алар үйүнүн урандыларынын астында калган аялды алып чыгууга шашып жатышат. Аял кызынын абалын сурап жатат. Куткаруучулар аны алып чыгышканын айтууда, бирок аялдын жалгыз кызы аман калган эмес. Апасынын көзгө басар жалгызы деп айтылган 26 жаштагы Бериван Молане мода боюнча блогер болгон. Ал үйүн сагынып Тегеранга кайтып келгенден бир күн өткөндөн кийин үстүнө урандылар кулап каза болгон. Досунун айтымында ал Ирандын чалгын кызматынын башчысына багытталган ракеталык чабуул учурунда көз жумган. Кызыл Чырым уюму согуш жай тургундардын өмүрүнө коркунуч туудуруп жатканын айтат. Ушул айдын башында Иран Кызыл Жарым уюмунун башкы кеңсеси жакын жердеги аба соккусунан кийин эвакуация болгон. Ошондой эле биз бир нече медициналык мекемелердин жабыркаганы тартылган кадрларды текшере алдык. Бул онкология бөлүмү жана ЭКУ клиникасы бар Тегерандын жеке менчик Ганди ооруканасы 1-мартта соккуга кабылган. Бул ошол эле күнү Хатам Аль-Анбия ооруканасында тартылган. Жакын жердеги жарылуудан кийин адамдар дүрбөлүнгө түшкөн. Ал эми 3-мартта түштүктөгү Бушер шаарынын Перспуңундагы шейиттер ооруканасында жаңы төрөлгөн ымыркайларды эвакуациялоого туура келди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бизге бери дегенде 20 медициналык мекемеге чабуул жасалып, 9 медициналык кызматкер каза болгонун тастыкталганын айтты. Сокку түздөн түз ошол жайга же анын жанындагы мекемеге багытталганбы, жокпу, муну аныктоо биздин иш эмес. Бул саламаттыкка кол салуу. Ал жайды коргоо жаңжалга катышып жаткандардын милдети. Бирок калктуу конуштарга ташталган чоң бомбалардан көз жумган жайкын тургундардын саны өсүүдө. Алардын көбүнүн окуялары эч качан айтылбай кала бериши мүмкүн.